Бул ботко киргенде бизде бул жакта эки вкладка болот. Перейти к торговле деген бар жана VIP канал бар. То есть VIP каналда бул жакта тоже жасалма интеллект өзү анализдеп 5 мүнөткө же болбосо 2 мүнөткө сигналдарды жөнөтүп турат достор. Могундай сигналдарды сиздер дагы алсаңыздар болот. Бул жакта эртеден кечке чейин сигналдар келе берет. И также если сиздер бул ботту протестировать этип көрөм десеңиздер, анда биздин ачык каналыбызда, мынакей ачык каналыбызга өтөбүз. Бул жакта сигналдар келет достор. Жарым саат, 1 саат келет биздин ачык каналыбызда. Мынакей трейдер KG миллион бесплатно тестировать этип көрсөңүздөр болот, но бул жакта бир аз задержка менен келип калышы мүмкүн да, анткенде бизде VIP чатка түшөт. Бул жактан анан кийин открытый каналыбызга которулат да, где-то бир 10 секундтай задержка болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн достор, лучше VIP чатыбызга кошулуп алганыңыздар жакшы да. Итак, бизде эки вариант бар да. Мисалы, VIP каналда же болбосо сразу сигнал алсаңыздар болот. Мисалы, ушуну колдонобуз биз. Ботко доступ алганда перейти к торговле деген бар. Бул жакта бизде мынакей криптовалюта, сырьевые акции жана валютные пары бар. Биз валютные парыны тандайбыз. Далее бизде обычные пары. Бул биржевой котировкалар. OTS пары бул Pocket Option'дагы OTS котировкалар. Биз обычный парыны тандайбыз. Далее GGP USD'ни тандайбыз. И сделкамды мен 1 мүнөткө ачамын, и 1 мүнөттүк анализди тандаймын да. 1 мүнөткө азыр анализ кылып берет. Итак, сделкабыз вверх болуп чыкты достор. Платформага киребиз, GGP USD'ни табабыз. Так, GGP USD 59 эле пайыз экен достор. Бул жакта бизге сделка ачканга керек эмес, анткени бизде процент доходность аз. Давайте башка котировканы издейли достор. Получить новый сигнал, валютные пары, обычные пары. И давайте евро-доллар бар бекен да. Евро-доллардан ала берели сигнал. Пока что евро-долларыбызды таба берели достор. Так, евро USD бар экен достор. 92% экен. Ботубуз бизде вниз көрсөтүп атат достор. Сделкабызды 1 мүнөткө вниз ача беребиз. Эмнеге бул жакта внизге көрсөтүп атат? Смотрите, бизде могул жерде уровень бар экен. Восходящая линия сопротивления, и как раз бизде бул жакта мынакей сопротивлениедан отскок берди. Отскок берди, и все. Мен анализиме тоже өзүм дагы ишенип атамын, что бул жакта уровеньден азыр реально эле сделкамды понижениега ач деп көрсөтүп атканын мен дагы өзүм опытым менен карап анализдеп атам да. То есть, если сиздер вообще ноль болсоңуздар достор, новичок болсоңуздар, обучение алсаңыздар болот. Живой анализ кылганды, кантип торговля кылыш керек, кандай аз сумма менен башташ керек, ушулардын баардыгы где-то бир 4 айдык видеороликтеримди, обученияларымды мен өзүмдүн VIP чатыма доступ кылып киргизип койгонмун достор. Сиздер дагы катталып обучение алсаңыздар болот. Баардыгы бекер болгону телеграмга өтүп жазасыздар и катталасыздар да. Так, 3 секунд, 2, 1, 0. Графигибиз бир аз көтөрүлүп кетти, и сделкабыз бул жакта минуска жабылып калды. Получить новый сигнал кыламын. Дагы бир жолу евро-долларды тандап, дагы бир жолу попытка кыламын достор. 1 мүнөткө сделкамды ачамын. Вычисление, проверка надежности, анализ завершен. Вниз болуп дагы деле көрсөтүп атат. Дагы бир жолу 1 мүнөткө мен уже 2 сделка ачамын достор. Эмнеге 2 сделка ачып атамын? Потому что мен мурдакы сделкамды перекрывать этишим керекмин да. То есть $100 ачтым. Если минус болуп калса, мен $200 ачам. $200 менен мурдакы минусумду кайтарам, и плюс еще сверху где-то бир $30-40 пайда көрөмүн да. То есть бул мартингейл. Каждый убыточный сделкамды мен 2 эсеге көбөйтөм же 2,5 эсеге көбөйтүп анан кийин ачамын достор. Сиздер дагы бул системаны колдонсоңуздар болот, мартингейлди да. Но бирок мартингейлди колдонуш үчүн сиздерге капитал, жакшы капитал болуш керек да. Хотя бы бир $500, $1000 менен соода кылсаңыздар, ошондо гана жетип алсаңыздар, ошол менен мартингейлди колдонсоңуздар жакшы да. А если аз сумма менен болсо да, мисалы там $20, $50 болсо, анда сиздерге биринчи раскрутка кылышыңыз керек да. Ошол суммадан сиздер биринчи ошончо акча табышыңыздар керек да. Кантип раскрутка кылыш керек, кандай системаны колдонуш керек, мен өзүмдүн каналымда көрсөткөнмүн достор. Мынакей мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Кайсыл видеоролик. Мынакей мисалы мына жерде 100 сом менен мен $200-250 чейин көтөргөм могул видеороликти. Далее $100 $1000 чейин көтөргөнмүн. Далее могул жерде тоже $100 менен $4700 чейин көтөргөм. Ушул видеороликтерди дагы көрүп, сиздер обучение алып же болбосо какой-то бир мындайча болоор экенин көрүп, ишенип, анан кийин баштасаңыздар болот да. Также бул жакта көптөгөн видеороликтер бар, бирок бул жакта көбүнчөсү обучение эмес да. Көбүнчө бул жакта мен өзүмдүн соодамды эле киргизе беремин да. Вот. А если сиздер реально обучение алам десеңиздер достор,
достор. Каналга телеграмга өтөсүздөр. Ссылка видеонун описаниясында болот. Ошол жакта бизде VIP канал бар да. Каналда обучение жана өзүмдүн сигналдарымды анализим менен жөнөтүп турам. Сиздер болгону күтөсүздөр, вовремя киресиздер и ушундай бүгүнкү соодабызда мынакей ушундай плюстар болду. Ушундай плюстарды сиздер дагы алсаңыздар болот достор. Бул жаңы Telegram VIP каналыбыз достор. Ссылкалардын бардыгы видеонун описаниясында болот. Ошол жактан жазып катталып алсаңыздар болот достор. Итак, сделкабызды плюска жаптык. Эки сделкабызды сразу перекрывать эттик. Давайте кийинки сигналыбызды карайлы. Так, out USD бар экен бизде. Бар экен out USD. Давайте out USD'ден анализ алабыз. Анализ, вычисление, проверка надежности и сделкабыз покупкага көрсөтүп атат достор. 1 мүнөткө $100 уже бул жакта мен кайра эле $100 ача берем достор. Анткени мен плюсту жаптым акыркы сделкамды и кайра $100 сумма инвестициямды түшүрөмүн достор. Так, надеюсь, сиздерге түшүнүктүү болуп атат. Если түшүнүктүү болбой атса, Telegramга өтүп жазасыздар достор, обучение тууралуу и насчет бот тууралуу достор. Ушул ботту кантип алыш керек? Бул боттун дагы ссылкасы видеонун описаниясында болот. Ошол жактан өтөсүздөр, старт басасыздар. Жана сиздерге регистрация өтүш керек дегенди предлагать этет. Регистрация өтөсүздөр. Ошол аккаунтуңуздарга болгону $20 салып, бул ботту почти что пожизненно бекер алып алсаңыздар болот да, болгону $20 менен. Бирок негизинде $20 бул жакта самый бомжатский стартовый капитал болуп эсептелинет да трейдингде. Трейдингде $100 баштаган уже более мындай серьезный капитал да. А если там $10, $20 болсо, бул жөн эле мындай эле пробный сумма для инвестиций да. $20 азыр акча деле болбой калган, мисалы да. Азыр бир күндүк тамагы, бир күндүк кафеге кирип чыксаң эле 1000 сом, 2000 сом кетет $20. Ошондой эле ситуация да. Так, давайте, сделка минуска жабылды. Дагы бир жолу получить новый сигнал аламын. Валютные пары, открыть обычные пары, out USD'ден дагы бир жолу сигнал аламын достор. Уже 2 сделка ачамын бул жакта. Так, вниз болуп көрсөтүп атат. 1 мүнөткө ушул жерден 2 опцион ача беремин достор. Так достор, экинчи биздин перекрытиябыз акыркы 1 секунд есть достор. 1 сделка плюс и вообще 2 сделка тең плюс болду. 2 сделка тең плюс болду. Отлично достор. Так, давайте кийинки котировкага өтөлү. Так, евро, японская иена бар экен, бирок бул жерде бизде процент доходности 78 эле пайыз экен. Ну ладно достор, ушул валютная парадан ача берели, сигнал ала берели боттон. Так, обработка, анализ, вычисление, надежности, анализ завершен. Так, евро, японская иена 1 мүнөткө сатууга көрсөтүп атат. Кайра эле 1 мүнөткө бул жакта сделкамды продать кылып, сделкамды сатууга ача беремин достор. Дагы бир жолу өзүм анализ кылып коеюн. 30 секунддук таймфреймде бизде кандай картина болуп атат? Да, бизде бул жерде тренд нисходящий болуп атат. То есть бир эле направленияга бизде график түшүп атат. Так, смотрите, биз азыр жаңы эле ачтык сделкабызды. Жаңы эле ачтык и график бир аз көтөрүлүп кетти. Биз жогорку уровеньден дагы бир жолу перекрытие ачып койсок болот да. Но давайте лучше дождемся да. Биз ушул сделкабыз жабылганга чейин, анан кийин кийинки сделкабызды ушул эле котировкадан же болбосо башка котировкадан догон ачабыз. Так, 20 секунд дагы бар. Давайте байкайлы. Так, бизде акыркы 3 секунд и бул сделкабыз минуска жабылып калды. Графигибиз бир аз коррекция болуп жогорку уровеньге көтөрүлүп кетти. Дагы бир жолу ушул эле котировкадан аламын. Евро, японская иенадан 1 мүнөткө достор. Мынакей азыр ушул жерден 1 мүнөткө сатсак болот да, мисалы. Давайте байкайбыз. Дагы бир жолу евро, японская иенадан 1 мүнөткө сатууну көрсөтүп атат. Смотрите, бот менен соода кылып атканда биз бул жакта кандай торговля кылышыбыз керекпиз? Биз бул жакта өзүбүздүн знаниябызды да колдонушубуз керекпиз да. Өзүбүз дагы бир аз анализдешибиз керекпиз. Сразу эле ачып кое берген тоже болбойт достор. Биз мисалы мынакей азыр биз бул жактан сделкабызды ачып алдык, бирок сигнал понижение болуп көрсөтө берет да. Көрсөтө берет, бирок бул жерде график коррекция болушу мүмкүн. График эми бир эле направление кылып түшүп кете бербейт да. График бир аз көтөрүлөт. Көтөрүлүп туруп анан дальше түшүп кете бериши мүмкүн да. Ошол моменттерде биз үстүрөөк уровеньдерден ачканга аракеттенишибиз керекпиз достор да. То есть сразу эле сигнал бердиби, всё, сразу эле кире бербейбиз достор. Бул жөн эле тупойлордун системасы да. Бул жөн эле мындай. Биз үстүрөөк уровень көтөрүлдү, үстүрөөк уровеньден ачышыбыз керекпиз. Өзүбүз дагы кичине ой жүгүртүшүбүз керекпиз. Башыбызды иштетишибиз керекпиз да. Жөн эле тупо эле ача бербей ботту. Бот деле плюсовой сделкаларды кылса болот, просто өзүң дагы анализ кылып, опытуңду колдонушуң керек болот да, бир аз дагы. Так, плюс болду, отлично. Так, азыр мына жерде дагы бир жолу получить новый сигнал кыламын. Ушул эле котировкадан
евро японская иенадан. Надеюсь, сіздерге түшүнүктүү достор. Робот сигналды бере берет. Робот сигнал бере берет, что бул жакта тренд нисходящий ылдыйга түшүп кетип атат деп, и бере бериши мүмкүн да. Просто биз жакшы точкадан ачканга хотя бы аракет кылышыбыз керекпиз достор. Так, вниз болуп чыкты. Мынакей вниз кетти. Көрдүңүздөрбү? Дагы деле вниз кетип атат график. Биз азыр бул жакта вниз ачып кое берели. Если чё, үстүрөк уровеньден дагы бир жолу перекрытие кылып астыга ачабыз. Так, 3 секунд. Байкашыбыз боюнча мынакей көрдүңүздөрбү? Азыр мен даже 5 секундныйда көрүп атам. Бизде графигибиз волна менен түшүп кетип атат да. Азыр биз волна үстүгө көздөй кеткенде ачып калдык. Давайте азыр дагы бир жолу получить новый сигнал алабыз. Ушул эле котировкадан дагы бир жолу байкап көрөлү да. Если сигнал уже жогоруга деп көрсөтүп атса, анда биз уже бул жакта ылдыйга ача албайбыз достор да. Так, вниз болуп атат. Все, дагы бир жолу эки опцион ачып берем. Көрдүңүздөрбү? Мына могул жерлерден ачышыбыз керекпиз да. Могул график бир аз көтөрүлдү, үстүрөк пиктен ачышыбыз керекпиз астыга. Сразу эле ачып кое бербейбиз. Биз могул жерден ачып алдык элек, график түшүп келатты эле, акыркы секундта график көтөрүлүп кетти да. Могундай пиктерден ачышыбыз керекпиз. Мына график дагы бир аз көтөрүлүп атат. Үстүрөктөн дагы бир жолу 5 опцион ачып кое беремин достор. Перекрытие менен. Байкайбыз достор, акыркы астыңкы уровеньден ачкан сделкабыз минуска жабылып калды. Көрдүңүздөрбү? График бизде волнистый болуп, толкун менен түшүп кетип атат да. Көрдүңүздөрбү? Биз азыр үстүдөн ачып алган перекрытиябыз достор плюска жабылып атат. Астыда ачып алган сделкабыз минуска жабылып калды. Көрдүңүздөрбү? Биз күтүшүбүз керекпиз. Үстүнкү уровеньден сатышыбыз керекпиз да. Мынакей. Плюс болду. Балансыбыз $121,487 болуп калды достор да. Ушундай результат кылдык. Давайте дагы бир жолу бот жардамы менен дагы бир сигнал алайлы. Так, евро доллардан получить новый сигнал. Валютные пары, обычные пары, евро доллар 1 минутка ачабыз. Кааласаңыздар бул жакта даже 3 саатка чейин же болбосо 1 саатка дагы ачсаңыздар болот сделканы. Так, 1 минутка вниз болуп атат евро доллардан. Так, 15 секундка которулабыз, байкайбыз. Вниз болуп аткан сигналдын биз сиздер менен өзүбүз дагы бир аз байкайбыз. Мынакей көрүп атканда деле тоже волна болуп атат бул жакта. Биз 1 минутка ачабыз. Негизинде биз ошон үчүн үстүрөктөн ачышыбыз керекпиз. Так, пока ушул жерден бир сделка ача берели. $100. Если что, үстүрөк уровеньден дагы бир 2 сделка ача берем достор. Анткени сигнал бизде вниз болуп көрсөтүп атат достор. Бул жерде открытие жана закрытие деген убакыт бар. Бул убакыт московский болуп саналат достор. Московский время достор. Бул жакта настройкадан өзүңүздөр убакытты коюп алсаңыздар болот. Времяны да, мына часовой поясты өзгөртүп алсаңыздар болот. Так, акыркы 5 секунд. Евро долларыбыз, валютная пара. Ботубуз туура сигнал берди и сделкабызды плюска жаптык достор. Баланс $121,579 болуп көтөрүлүп калды достор. Ушундай достор. Боттун ссылкалары бардыгы видеонун описаниясында болот. Биздин телеграмыбыздагы и платформанын дагы ссылкасы, ушул торговый платформанын дагы ссылкасы видеонун описаниясында болот. Промокодду дагы калтырып коем астыда. Өтүп, катталып, регистрация өтүп, промокод жазып регистрация өтсөңүздөр бонус 50% берилет достор. Сиздер менен бүгүн эми кечинде сессиябызда жолугушабыз. Биздин VIP чатыбызда соода болот и сиздер дагы кошулуп обучение да алсаңыздар болот. Жана дагы 10 кечинде бизде эфир болот достор ушул эле YouTube каналда. Ошон үчүн видеого лайктан басабыз, канал катталабыз жана колокольчикти басып койсоңуздар, жаңы видео ролик чыкканда же стрим башталганда сиздердин телефонуңуздарга уведомление келип турат достор. Сиздер менен мен Нурсултан, эмки дөртө көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.